Саасыз келдик, врач келди. Келді. Дагы эле орунда жок бежек, Жоқ. Бияка башка туруп кеткен дагы. Роддомда ушакта постоянно болот. Биз канча саат күттүк эже? 4-тө келип 8-де кетиптик бу жактан. Ошого чейин врач келбей койду. Жоқ, врач роддом берет постоянно. Гиппократ антын бергенден кичине халатнайс кылып алат. Постоянно мекте болсо көрө турат го биз. Не болду? Не болду? Нааразы болуп силерге. Эмне болду, эмне ошону сурап коелу. Не болду? Сен биякта жатпадыңбы, же айтпадың, эмне жатасың? Жок, жатам, турам мен өзүм үчүн. Ошо сизге эмне болду? Ошо келди, Айсулу жатты, бойдон түштү. Замерши экен, ичинен өлүп калыптыр. Ичинен өлүп калыптыр, мертвый экен, түштү. Капыт эттик. Ошо. Ага чейин анда эмне ичин кармап коюп нормально деп. Ичин кармап көрүп сиз нормально деген турбайсызбы? Келди, ичи ооратыптыр, ичим ооруптур деди. Жатып тур дедик, байкап турабыз дедик. Биякта УЗИ жок, УЗИ аппарат бүгүн воскресенье, бүгүн суббота уже. Ошо. Ал УЗИни ким тартыш керек? Өзлөр частный. УЗИ бизде частный да жакта. Дежурный врачтар уже түштөн кийин кетет. Биз саат 3-тө келдик кечке. Саат 3-тө келип уш жерде. Ичиндеги Ичин кармап көрүп жакшы дедиңиз. мертвый болуп Биз келди. жаттык. Жүрө көрсөтөйүн. Сен ашын этап көрүп жүрө. Бойунан түштү, бүтөбүз ошондой. Түштү, өзү эле самопроизвольный выкидыш болуп түштү. Анан капельницасын алды, окситоцин алды, физраствор алды, лечениясын алды, ПАП алды, предоперационный подготовка, цифазолин 2 миллиондон алды. Жатып тура дейм по наблюдениям. Понедельник УЗИге түшөт, көрөбүз, жакшы болсо анан акырын чыгарабыз. Давлениясы өлчөнүп, температурасы өлчөнүп, состояниясы жакшы. Состояниясы жакшы, удовлетворительный, давлениясы да жакшы, 100-110 жетмеш. Эчтеке паниканын деле кереги жок. Өзүңөр болсо жакшы болот. Значит, өзү частный только биякта жокпу больницанын өзү? Больницанын ичинде бар. Бирок ал азыр доктор үйүнө кетти да. Башка дежурный врач ал үйүнөн чакырган жокпуз да. Эмнеге чакырган жоксуңар? Мен де жеке меникине претензия койбосом делечи. Мындан 10 ситуацияга келишим мүмкүн. Сиздер деген учетко турдуңуздар. Обследование өттүңүздөр. Боюңузда болгондон баштап 12-13 неделе УЗИге түшүш керек. Мен хоть бомж болсун. Хоть бомж болсун, башка бир болсун. Эчтеке кагаз жок, паспорт жок, бомж болсо эмне? Анда аны чыгарып койсуңар, эчтеке да кагазым жок. Биз основной серге бармайбыз. Жатып турат. Жок, сиз ошого такалдасыздар, типа, мага кагаз жок деп. Мен кагаз айткан болсом. Роза аялым бар этир. Бияка ким сиз общий больницадан ушакта сиз отвечать этесизби? Ошону ачышты, эсиктерге, уш жерге. Ким отвечать этет? УЗИни ким Мен бериш роддом керек? мен гинекология дежурный врачмын. УЗИни ким чакырат? Крайний ситуация болуп калды, например. Мисалы үчүн мени бүгүн УЗИге такап койгонсуңар. Мен айттым, мен халык нас болуп калып турбайсың, кетпей эле кой. Эмете берейин сен? Ал бүжүт эле өлгөн жок деп, бүгүн эле өлгөн жок. Жөн силер гарантия берип атасызбы ошого? Ошо капта жүргөн Жок, ошого гарантия берип атасызбы? Экспертиза чакырат, ошого экспертиза чакырат. УЗИге түшүшүңөр керек. Жок, экспертиза чакырат, ошого мен. Обменный карта Bu яктанбы, жак аяктан Обменный бирин кетейин. карта менен керек да. Моча, кровь, первые направления. Судмед экспертиза койганда бала качан эме алган текшертпейт азыр. Айылда деген факта учетко алганы обследование болушат. Судмед экспертизадан табылган. Азыр ким биякта отвечать этет? Мен сиз тиякта төрөтүп атпыз, мен сизди кармайм, аякта да көрөбүн аякта. Ошода Ким азыр? Жок, башка эмес. Жок, жана немен атын айтып болочу жана. Ошо УЗИни ким врач ким ошо? УЗИни врач ким ошо? иманы тиякта болуп деген, ал түнчүндө иштебейт. Жок, вообще ким ал? Биз түнчүндө келген жокпуз да, эже. Биз Саат үчтө келдик, саат үчтө келдик. Түштө болуп. Түштө кийин уже Ал кеч эмес да, эже. Анын фамилиясы ким ошо? Иманы позорго тештирбейт. Жок, эми тештирбейли, аны ачык айтып коет. Аялдар доктор кичине эс алалы, башка күн шашпай сүйлөшүп. Жок, башка күн эмес сен. Бүгүн. Мен анда бошобойт Бүгүн элем. келдик. Вокзалда аял бар, төрөчү балдар. УЗИ врач ким? Биз кимге барабыз? Сиз жана сиз бошой атып УЗИни азыр эле частный өлдү. Кайра туруп мамлекеттик. Ошол биз саат 3:30 келгенбиз. 3:30 келсек, жактан киргизди. Врач жок. Врач төрөтүп атат деп коюшту. Врачты биз лично көргөн жокпуз да. Анан бизди УЗИге такап койду. УЗИде
УЗИ пандемик дейт экен, УЗИге чейин биз эчтеке кылбайбыз, жүрөгү согуп атабыз деп ойлой берет. Ошону менен азыр мына саат түнкү 12-де саат ушунда келип алып кет деп. Келсем ушундай бир халатность же эмне менин деле оюм эмне болот да. Кийин мындай дальше халатность болбаш үчүн бияка кимдир гана келбейт да отурат, бир күндө канча адам келет. Анан биякта УЗИси, айнасынан УЗИ экен да, бирок УЗИ 6-күн болгондо, базар күнү болгондо УЗИ уктайт экен биякта. Келбейт экен. Элдер биякта кыйналып атат, жүрөгү согуп атат, баланы сокпой элеби. Ошонун баарын текшере албай, билбей эле ушинтип жаткызып коюшат экен да. Анан эң аягында судмедэкспертизага барсаң келечегиң болбойт экен, анан балаңдын инфаркты болот экен. Эми мындай баарыбыздын башыбызга келбей эле койсун дечи, бирок мындан кийин даже чара көрүп койсок деген ойдо. Буга чейин эч бир признак жок эле, чуурбай эле, эчтеке кылбай эле, кыйналбай эле турганбыз. Бүгүн эле түштү башталды. Биз да кечигип мындай ооруп кечке кармап жатып алып келген жокпуз да, сразу келдик да мына бакты экөөбүз. Кандай эчтеке болгон жок да бизден күнү кетип биз аябай кечиктирип келдик деп десек. Болгону биз ушу даже бүгүн 5-күн, 6-күн күнү уже УЗИ иштебейт экен да, пандемияга чейин. Бияка гос УЗИси бар экен, аны бир бар дейт, бир жок дейт да. Ал врач 5-күн, 6-күн как положено эс алыш керек экен. Биякта элдер кыйналбайбы, балким жүрөгү согуп атабы, согулбай эле кene деп анан билинбейт экен. Выкидыш болуп кете берет экен. Тиги үйүндө уктай берет экен. Анан биякта бир жалгыз врач бар экен, ал же төрөткөнгө жетишпейт, же биякта караганга жетишпейт да. Ошол биздики ошондой. УЗИ тарткан врачтын атын айтышты, УЗИ тарткан врачтын атын сурасак айтпай коюшту. Бүгүн бизде канчасы? Суббота 26 сентябрь күнү келип турбуз да көчө. Ошондо 27 сентябрь саат 1 болуп.